Мекенибиз кайрадан дагы бир жолу башынан кыйын кезеңди бийлик алмашууну өткөрүп жатат. Бул коомубуздагы бир күндүн ичинде жаралган көйгөй эмес. Бул жылдап топтолгон проблема. Тилекке каршы кыйын жагдайга туш болгондо ар дайым жарандарыбыздын курмандыктарына кабыл болуп жаткандыгыбыз өкүндүрөт. Буга элдин жүгүн көтөрүүгө аттанган бардыгыбыздын күнөөлөрүбүз бар. Акыркы күндөрдөгү болгон окуялар баарыбызды катуу ойлондурду го деп ойлойм. Жана ойлонушубуз керек. Ошону менен бирге жалпы элден ушул окуяларга аралашып калгандардын бардыгы кечирим сурашыбыз керек. Балким бул сөздөрүм баарыңыздарга катуу тиер. Бирок ачуу болсо да чындык үчүн айтып коеюн. Кызмат талашуунун, депутаттык креслонун айынан аз жерден мамлекетибиздин бүтүндүгүнө бөлүнүп жарылууга коркунуч жараттык. 2020 жылдын 5-октябрында элдик толкун болду. Бул окуяларга тарых өз баасын сөзсүз берет. Аны баарыбыздан сурап олтурбайт. Эл суу, эл толкуса сел болот. Бирок ушул күндөрү Кыргызстандын эли өткөндөн сабак алып, жыйынтык чыгарганга үйрөнгөнүн көрсөттү. Кыргыздар улуу эл, карт тарыхы, түптөлгөн каада салты, наркы бар байыркы эл. Кандай гана бийлик болбосун, мындай элди эч ким алдай албайт. Кысым да көрсөтө албайт. Кыргыз эли акыйкатсыздык менен аеосуз күрөш жүргүзүп келген жана да күрөшө берет. Учурдан пайдаланып, биринчи кезекте аянтка чыгып, адилеттүүлүк, мыйзамдуулук идеясы үчүн жанына кайыл болуп, тикесинен тик туруп берген элге, айрыкча жаштарга таазим этем. Баарыңыздар өлкөдөгү коомдук саясий абалдын маанисин терең түшүнүп, кырдаалды турукташтыруу үчүн бардык иш-аракеттерди мыйзам менен чечип, укуктук талаага кайтарууга кадам жасадыңыздар. Көпчүлүк депутаттар Кыргыз Республикасынын премьер-министрлик кызматына мени сунуштады. Өкмөт башчынын ыйгарым укуктарын аткаруу милдети мага жүктөлүп олтурат. Мага эң жогорку ишеним көрсөтүп, менин талапкерлигимди дал ушул кызмат ордуна сунуштап жана колдоп жатканыңыздарга терең ыраазычылыгымды билдирем. Ичара чырдашып, көчөдө талашып тартышып жүрүүгө убакыт жок. Азыр билекти түрүнүп, убакытты текке кетирбей иштей турган мезгил. Бир жагынан мамлекетибиздеги түзүлгөн саясий кырдаалды, экинчи жагынан пандемиянын шартында кемиген экономикабыздын абалын, бюджетибиздин тартыштыгын, социалдык милдеттерди жүрөгүм менен түшүнүп кабылдап турам. Жана мындан аркы кырдаалга толугу менен жооп берүүгө даярмын. Жаштар коомдун башкы стратегиялык күчү. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн курамында кесипкөй, иш билги жаштардын болушу социалдык экономикалык өсүшкө, туруктуу өнүккөн келечекке алып барат деп ишенсек болот. Эртеңки келечек санариптүү жаштардын колунда. Ал кесиптик жана руханий жактан бардык чакырыктарга жана тобокелдиктерге даяр болушу керек. Мамлекеттин тышкы саясаты жаатында мурда кабыл алынган эл аралык милдеттенмелерди аткаруу улантылат. Кыргыз өкмөтү мамлекеттин стратегиялык өнөктөштөрүнүн арасында алган кадыр баркын, беделин туруктуу сактап калуунун жана аны өркүндөтүүнүн үстүндө иштерди жүргүзөт. Ал эми социалдык чөйрөгө, маданият, билим берүү жана медицина тармактарына башкы артыкчылык катары көңүл бурулат. Кыргызстан социалдык өлкө. Пандемия учурунда мамлекеттик системанын чабалдыгы ачыкталды. Коомчулук жөнөкөй жарандардын, медицина кызматкерлеринин, жаштардын жана укук коргоо органдарынын чыныгы каармандыгына күбө болду. Мугалим, дарыгер жана аскерлер башкы жана престиждүү кесиптерден болот. Бардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын, мугалимдердин, дарыгерлердин жана башка айлык маяналарын кайрадан карап чыгуу жана акыйкат бөлүштүрүү зарыл. Программада бийликке ишенбечүлүктү пайда кылган пенсиялык
камсыздоо кайра каралат. Урматтуу депутаттар, саясий абал ушундай болуп турат. Ошондуктан сөзүмдүн кыскача мазмуну да саясий өңүттө болуп калды. Туура түшүнөсүздөр деп ойлойм.